15 бөлүм. Таң атары менен башкы ыйык кызмат кылуучулар, мыйзам окутуучулар, аксакалдар жана Синедриондогулар кеңешме өткөрүштү да Ыйсаны байлап Пилатка алып барып тапшырышты. Пилат Ыйсадан: "Сен жүйүттөрдүн падышасысыңбы?" деп сурады. Ыйса болсо ага: "Өзүң айтып жатасың" деп жооп берди. Башкы ыйык кызмат кылуучулар ага каршы көп нерселерди айтып айыптап жатышты. Ошондо Пилат андан: "Сен такыр жооп бербейсиңби?" деп дагы сурады. Анан ага: "Сага каршы айтылган айыптоонун көптүгүн карачы" деди. Бирок Ыйса бул суроого да жооп берген жок. Пилат буга таң калды. Ал майрам сайын эл сураган бир туткунду бошотуп берчү. Ошол учурда Барабба деген киши көтөрүлүшчүлөр менен бирге камакта болчу. Алар козголоң убагында киши өлтүрүшкөн эле. Эл Пилаттан адаттагысындай эле бирөөнү бошотуп берүүсүн сурап кыйкыра баштады. Пилат болсо аларга: "Каалайсыңарбы, мен силерге жүйүттөрдүн падышасын бошотуп берейин" деди. Анткени ал башкы ыйык кызмат кылуучулардын Ыйсаны көрө албастыктан улам кармап беришкендигин билчү. Бирок башкы ыйык кызмат кылуучулар андан көрө Бараббаны бошотуп берүүсүн сурагыла деп элди тукуруп коюшту. Пилат кайрадан аларга: "Жүйүттөрдүн падышасы деп өзүңөр атаган адамды эмне кылышымды каалайсыңар" деди. Алар: "Аны айкаш жыгачка када" деп кыйкырышты. Пилат алардан: "Ал кандай жаман иш кылды эле" деп сурады. Алар болсо: "Аны айкаш жыгачка када" деп мурдагыдан да катуу кыйкырышты. Ошондо Пилат элге жагууну каалап, аларга Бараббаны бошотуп берди. Ал эми Ыйсаны камчы менен сабаткандан кийин айкаш жыгачка кадатуу үчүн аскерлердин колуна тапшырды. Аскерлер болсо Ыйсаны ак сарайдын короосуна, башкача айтканда преторияга алып келишти да бүт аскер бөлүгүн чогултушту. Ыйсанын үстүнө кочкул кызыл чапан жаап, башына тикенектен тааж өрүп кийгизишти. Анан: "Салам жүйүттөрдүн падышасы" деп аны менен саламдаша башташты. Алар аны ичке чыбык менен башка чапкылашты. Ага түкүрүштү, тизе бүгүп ага таазим кылышты. Аны ушинтип шылдыңдашкандан кийин андан кочкул кызыл чапанды чечип алып, өзүнүн кийимин кийгизишти. Анан аны айкаш жыгачка кадоо үчүн алып жөнөштү. Алар талаадан келе жаткан Шимон деген Киринеялык бир кишиге Ыйсанын айкаш жыгачын мажбурлап көтөртүп коюшту. Ал Искендер менен Руттун атасы эле. Ошентип алар Ыйсаны Голгофа, бул баш сөөгү деп которулат, деген жерге алып келишти. Ага Смирна кошулган шарап беришти, бирок ал ичкен жок. Ыйсаны айкаш жыгачка кадагандар өкчөмө таш ыргытып, анын кийимдерин бөлүп алышты. 3 саат чамасында аны айкаш жыгачка кадашты. Анын баш жагына "Жүйүттөрдүн падышасы" деген айыптоо жазылган тактайчаны илип коюшту. Ыйсанын жанына 2 кылмышкерди, бирин анын оң жагына, бирин сол жагына айкаш жыгачка кадашты. Ошентип ал кылмышкер катары эсептелди деген пайгамбарчылык орундалды. Өтүп бара жаткандар баштарын чайкап Ыйсаны мындай деп тилдеп жатышты: "Эй, ибадаткананы бузуп 3 күндө тургузуучу, айкаш жыгачтан түшүп өзүңдү куткарбайсыңбы?" Башкы ыйык кызмат кылуучулар менен мыйзам окутуучулар да шылдыңдашып, бири-бирине: "Башкаларды куткарды, өзүн болсо куткара албайт. Машаяк, Исраэлдин падышасы, азыр айкаш жыгачтан түшсүн, биз көрүп ага ишенип калалы" дешти. Анын жанындагы айкаш жыгачка кадалгандар да аны тилдеп жатышты. 6 сааттан 9 саатка чейин бүт жерди караңгылык басып турду. 9 саатта Ыйса үнүн катуу чыгарып: "Элои, Элои, лама савахвани" деп кыйкырды. Бул Кудайым ай, мени эмнеге жалгыз калтырдың" деп которулат. Ал жерде тургандардын кээ бирөөлөрү мунукканда ал Илиясты чакырып жатат дешти. Ошондо бирөө жүгүрүп барып соргучту ачуу ичимдикке малды да аны ичке таяк илип Ыйсага берди. Анан: "Токтогула, Илияс келип аны чүрүп алар бекен, көрөлү" деди. Ыйса болсо катуу үн чыгарып жан берди. Ошондо ибадатканадагы көшөгө жогорудан ылдый айрылып 2-ге бөлүнүп калды. Ыйсанын маңдайында турган 100 башы анын ушундай катуу үн чыгарып жан бергенин көргөндө: "Бул адам чын эле Кудайдын уулу болчу" деди. Ал жерде алыстан карап турган аялдар да бар болчу. Алардын арасында Магдалалык Мариям, кичинекей Жакып менен Жосенин энеси Мариям, Саломе бар эле. Ыйса Галилеяда жүргөндө алар анын артынан ээрчип ага кызмат кылышчу. Ал жерде аны менен Иерусалимге келген башка да көптөгөн аялдар бар эле. Кеч кирип жума күнү аяктап ишемби күнгө таяп калганда Синедриондун бир кадырлуу мүчөсү, Кудайдын падышачылыгын күтүп жүргөн Ариматаялык Жусуп келди. Ал Пилатка кирүүгө батынып, Ыйсанын сөөгүн сурады. Пилат анын өлүп калганына таң калды. Анан ал 100 башыны чакырып: "Өлгөнүнө көп болдубу?" деп сурады. 100 башыдан билгенден кийин Жусупка сөөгүктү бердиртти. Жусуп ак болотнай сатып алды да Ыйсанын сөөгүн айкаш жыгачтан түшүрүп кепиндеди. Анан ал сөөктү асканын бооруна оюлган мүрзөгө коюп, мүрзөнүн оозуна таш тоглотуп келип жапты.
Магдалалык Мариям менен Жосенин энеси Мариям болсо анын кайсы жерге коюлганын карап турушту.